الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة. Ажылык боюнча реформаларыбызды айта турган болсок, 2014 жылга чейин муфтият өзү ажыларды каттоого алып, банк аркылуу, которуу аркылуу ишмердүүлүк жүргөн эмес. Мына 2014-жылдан бери Кудайга шүгүр, мына ошо ажылыкты уюштурууда эң биринчи убактылуу республиканский штаб түзүлүп, ведомство аралык атайы мекемеден межведомственный комиссия түзүлүп, анда биздин дин комиссия, коопсуздук комитети, ички иштер министрлигинен, Минтранспорттан, пограничниктен, ошондой эле Минздравтан жана биздин өзүбүз муфтияттын кызматкерлеринен, алымдар кеңешинен ушинтип ведомственный комиссия аркылуу бардык маселелерди акылдашып, кеңешип, конкурстарды уюштуруп чечүүгө өткөн. Жана эң биринчи жолу алгачкы ушул ажылар болсо, ажылар өздөрүнүн акчаларын мынакей мамлекеттик банкка, РСК банкка которуу жолу менен электрондук тизмеге өтүү жолу ишке ашкан. Ага чейин болсо, ага чейин алымдар, ага чейин ажы башчылар өздөрү топтойт эле, муфтиятка ушул атайы виза алганга эле келчү, ал эми квотаны бөлөштүрүү боюнча дайыма чыр-чатак менен өтүп келген эле. Бирок 2014-төн баштап биз квотаны электрондук жол менен статистика комитетинин маалыматынын негизинде калктын санына жараша бөлүнүп башталган. Ажылардын электрондук каттоо алуу системасы ишке киргизилип, ар бир ажы өзүнүн жашаган аймактан каттоо ала турган мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Электрондук кезек түзүлүп, ажылыкка катталган жаран каалаган учурда өзүнүн тизмеден, мобилдик тиркемеден көрүп туруу мүмкүнчүлүгү жаралган да. Ошо кайсыл жерде болсун эч кандай кыжалат болбой, алгач чучу кулак менен кылдык ушунун баардыгын, себеп деген ажыга барам деген талапкерлердин көпчүгүнүн мындай санына Турциянын тажрыйбасын алып, Малайзиянын тажрыйбасын алып, кийинки учурларда жараткан Алла Таалага шүгүрлөр болсун, мынакей живой список деп бардык тизмелер ушундай человеческий адамдык факторду аралашпастан туруп, кол ийрисине тартат, таанышын киргизип алды, таанышын чыгарып койду деген сөздөрдөн узак болуш үчүн ошо ведомство аралык комиссия атайын ушу менен чоң инфосистема, бардык электронный система электрондоштурулуп, ушундай тизмеге алынып, алардын акчасы которуу жол менен банк аркылуу гана каттоо, ошолордо дагы мисалы кайсы күнү, кайсы саатта, минутасы, секундасына чейин каттап, ушундай тизмеге түшүрө алдык да.